Кандайсыңар? Азыр мен бул жерде эмнени көрсөтүп кетейин дедим. Заказ кылдым. Кытайда карантин болгон үчүн бул ушул зубной щеткам уже 2 күн болуп калды окшойт. Неме болбой койду, доставка кылбай коюшту. Анан жазышсам карантинге байланыштуу кичине күтө туруңуз дейт. Анан мен күтө албайм деп, эми акчаны возврат кылайын деп чечтим. Ал үчүн биз возврат деньгини басабыз. Мына ушул жердеги кызыл болуп турат, которобуз мына запросить возврат дегенде. Бул жерде болсо эмне деп жазылып турат? Номер заказа. Так, кайтарып алабыз акчаны. Бул жерде 5 юан. Так, мондо айтып атат, получен ли товар, не получен, в том числе дейт. 5 юан болгон. Жөн жебе возврат немеси эмне эле, доставкасы 3,50 юан болгон, жебедим жөн. Бул жерде болсо, пожалуйста, причину возврата дейт. Так, бизде причинасы. Так. Не отправил вовремя. Так, бул жерде не отправил вовремя. Не возвращается. Так. Не могу дождаться. Не басабыз. Бул жерге жанагы продавец менен жазышкан фотону коебуз. Бул жерде эме деп жазат: торговые перевозки идут медленно. Уважаемый продавец может срочно упаковать ваши продукты, дейт. Рекомендуется связаться, провести переговоры с продавцом. Вам нужно. Мен уже нет. Бул жерде возврат кылам дейм. Так. Эмнерге кытайчасын жазам. Я хочу возвращаться деньги. Так, кытайча кылып алайлы. Которобуз дагы мондай кылып жазып алабыз. Бул жерге айтып атат, эмени жазыш керек да. Не могу дождаться деп коеюн. Не могу дождаться. Я связалась с продавцем. Сейчас появился, что типа проехать, чтобы деньги вернулись, я не могу дождаться, я свяжусь. Все. Ё-моё. Которулуп калды. Муну койгондон кийин вставить кылып алабыз дагы. Бул жерге ушул эме менен жазышкан. Фотоңорду коюп коесуңар. Продавец менен жазышкан. Муну коем дагы. Ичине загрузка болот. Мына сүрөт койду. Эми могул жерде оранжевый сүрөттү басабыз. Отправить запрос на возврат дегенде. Бастык. Бул жерде подтверждать кылып басып коебуз. Подтверждать. Ушу менен бизге акчаны 24 сутканын ичинде кайтарып берет. Могул жерге монтип жазылып турат. Продавец должен обрабатывать в течение 24 сааттын ичинде кайра бизге акча кайтат дейт. Все, биз болду, биз уже неме кылып койдук, белгилеп койдук. Могул жерде эменин сүрөтү возврат деньги. Акча түшсө, менде Alipay'ime кайра түшүп калат. Себеби мен 1688ден заказ бергенмин. Азыр менде Alipay'дин ичинде акчам почти что көрөбүз. Эгер кайра кайтарса, ушул дагы акча түшөт. Уже бир болсо менде акчаны кайтарды 2,34 юан бар экен менде. Могул жерде мага мынтип келиптир СМС. Уже мына обработка болду дейт. Уже 24 сутканын ичинде эмес эле. Уже сразу эле мага уже обработка возврат болду. Мынакей, уже түштү $8 юаныбыз. Ушундай кылып возврат кыла аласыздар.